Камчыбек Ташиев, биздин дагы убактыбыз бүтөт. ОКМК башчысы Камчыбек Ташиев Чаткал районунун тургундары менен болгон жолугушууда ар бир бийликтин өз убактысы болорун айтты. Президентибиз бизди эл бийликке алып келген, анықтан эл ыраазы болгондой кетишибиз керек деп айтып келет. Биздин дагы убактыбыз бүтөт. Кайсыл бир убакта Садыр Нуркожеевич экөөбүз бийликте болбой калабыз. Ошол убакта элдин алкоосуна татып жүргүбүз келет. Ошого чейин мамлекетибизди өнүктүрүшүбүз керек, деди ал. Атайын кызмат Бишкектин вице-мэри Талайбек Байгазиевдин кармалган видеосун таратты. Атайын кызматтарынын кадрларында Бишкек шаарынын вице-мэри Талайбек Байгазиев баш калаанын жебин реконструкциялоо боюнча инвестициялык долбоордун алкагында чет элдик компаниянын өкүлү менен сүйлөшүп жатканы тартылган. Сүйлөшүүдө чиновник коопсуздук күчтөрү менен сүйлөшүүлөр жүрүп жатканда анын маектеши маселени тезирээк четсин дейт. Кадрларга караганда алар суук мезгилде таанышкан. Кийинки жолугушуу жайында эле борбордогу кафелердин биринде болуп, Талайбек Байгазиев акчаны кайтарып берүүнү убада кылган. Байгазиев акча берген аткаминердин унаадагы киши менен жолугушуусу вице-мэрди кармоо менен аяктайт. Буга чейин УКМК Талайбек Байгазиевке инвестордон мурда алган акчасын берип жатып кармалганын билдирген. Түркияда токой өртүнөн улам 50 миңден ашуун адам эвакуацияланды. Түркияда чоң масштабтагы токой өртүнөн улам өлкөнүн 3 провинциясында 50 миңден ашуун жаран эвакуацияланды. Бул тууралуу өлкөнүн ички иштер министри Али Эрликая билдирди. Измир, Билежик жана Катайдагы токой өртүнөн улам 50 миңден ашуун жаран коопсуз аймактарга убактылуу эвакуацияланды деп жазды ал X социалдык тармагындагы баракчасына. Министр Билежик жана Измир провинцияларында 200-гө жакын турак жай өрттөн жабыркаганын белгиледи. Буга чейин Измирде чоң токой өрттөнүп, бир нече конуштардын тургундары эвакуацияланып жатканы маалым болгон. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим. Мен Кубанычбек кызы Кымбат. Мындан алдында сиздерден жардам сурап кайрылган элем. Улум Мухаммад азыркы учурда 4 жашта. Мындан 3 жыл мурун жол кырсыгынан улам башынан оор жарат алып, баса албай калган. Бизге дагы $5000 ашык каражаты жетпей турууда. Сумма врачтар тарабынан өзгөрүлгөн үчүн сиздерден жардам сурап кайрылдык элек. Мындан операциясына жардам кылып кетиңиздер. Сиздерден суранчалган ыраазычылык үчүн. Баланын бир жери ооруса, эненин жүрөгү ооруйт дейт. Şu balam dagы көптүн катарында басып кетишин каалаймын. Мындан алдында ошончо жардам берип келиңиздер. Берген жардамыңыздарга Аллах таалам ыраазы болсун. Азыркы учурда бизге 5 сом, 10 сом болсо да аябай чоң жардам болууда. Баламдын басуусуна себепкер болуп койгуңуздар. Жардамга колун сунам деген мусулман бир туугандар реквизит номерлер Мбанк кымбат К деп чыгат. 3197 аягы. Ошол эле номерде деньги бар, баланс кылып салам дегендерге. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк бар. Самаган деп чыгат. 0600. Өзүмдүн энем азыркы учурда Россия өлкөсүндө мигрант болуп иштеп жүрүүдө. Жардамыңыздардан Аллах таала ыраазы болсун. Буга чейинки жардамдарыңызды дагы алып жатабыз. ОКМ көл жээгинде балдар кароосуз калып жатканын эскертти. ОКМдин Ысык Көл облусу боюнча башкармалыгынын райондук өзгөчө кырдаалдар бөлүмдөрү тарабынан туристтик сезон башталган мезгилден тарта көл жээгиндеги пансионат, пляждарда суу коопсуздугу боюнча түшүндүрүү иши күчөтүлгөн тартипте жүрүүдө. Куткаруучулар көл жээгиндеги эс алуучуларга атайын нускама кагаздарын таратуу менен бирге моторлуу кайыктар менен да жарандардын коопсуздугун көзөмөлгө алууда. Баса белгилей кетүүчү жагдай көлгө түшүүдө жаш балдардын кароосуз калгандыгы жана коопсуздук эрежелери так сактабагандыгы болууда. Мындан улам ОКМ кызматкерлери ата-энелерди тыкыр көзөмөлгө алууну, ошондой эле пансионаттардагы куткаруучулардын эскертүүлөрүн кынтыксыз аткарууну эскертет деп айтылат маалыматта. Ошто соода борбордон өрт чыкты. Бүгүн 30-июнда Ош шаарындагы Мамыров көчөсүнө жайгашкан соода борбордон өрт чыкты. Бул тууралуу ОКМдин басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка ылайык куткаруучуларга саат 14:21де Мамыров көчөсү номер 90 дарегинде жайгашкан Берен соода борборунун чатыры күйүп жатканы жөнүндө билдирүү түшкөн. Ал жерге жалпы 6 бөлүм, 1 автошаты жана 1 дрон тартылды. Азырынча өрттүн келип чыгуу себептери жана келтирилген зыян тактала элек. Кошумча маалыматтар кийинчерээк берилет. Орусияда 9 айлык бала жуунуучу бөлмөдө чарчап калды. Апасы музыка угуп, идиш жууп жаткан. Бул тууралуу орус ЖМКлар жазды. Маалыматка караганда каргашалуу окуя Красноярскта болгон. Аял 9 айлык кызын 2 жаштагы баласы менен ваннага таштап, музыканы коюп, ашканага кирип идиш жууй берген. Уулунун кыйкырыгын укканда гана чуркап барган. Ваннага чуркап кирген жаш эне сууга чөгүп кеткен кызын көргөн. Окуя болгон жерге келген дарыгерлер баланы сактап калууга үлгүрүшкөн эмес. Көңүл бурбаган эне 2 жылга чейин эркинен ажыратылышы мүмкүн.
Иранның соққысынан Израильде 31 миң имарат жабыркаган. Ираннан Израильге жасаган ракеталык жана учкучсуз учактардын соққуларынын натыйжасында Израильде кеминде 31 миң имарат жана 4 миң унаа талкаланды же олуттуу зыянга учурады. Бул тууралуу Дефа пресс жазып чыкты. Маалымат порталы ирандык ракеталар жаңжал учурунда Израильге орду толук зыян келтиргенин белгилейт. Эске салсак, Израиль 13 июнга караган түнү Иранга каршы аскердик операциясын баштаган. Бир суткага жетпей Тегеран жооп кайтарган. АКШ жаңжал күчөгөндөн 9 күндөн кийин тагыраагы 22 июнга караган түнү Ирандын 3 өзөктүк объектисине чабуул койгон. 23 июн күнү кечинде Тегеран Американын жакынкы чыгыштагы эң ири авиабазасы Катардагы Аль-Удейтке ракеталык сокку урган. Кийинчерээк АКШнын президенти Дональд Трамп Израиль менен Иран ок атышууну толук токтотууга макул болгонун жарыялаган. Ок атышпоо келишими 24 июндан тарта күчүнө кирген.